Салам достор, бүгүнкү видео мен Аристонумду кантип ремонт кылып алганым боюнча болот. Себеби силерге да пайдасы тийиши мүмкүн. Ошол себептен бул видео жаккан болсо лайктан баса кеткиле. Бул Аристонду 2023-жылы алгам, 1 жыл боло элек дагы деле, бирок иштебей калыптыр. Эртеден кечке малина менен алышып, көчөт отургузуп, тердеп, чарчап, кечинде душка түшөм деп үйгө кирип келсем эле Аристонум иштебейт. Ушул эле жетишпеди эле деп жиним келип отурам дагы анан. Кой, жинденгенде пайда жок дедим дагы, YouTube'ду ачып карасам, 2-3 причинасы болот экен иштебей калышынын. Анын эң эле жеңили ушул термостат отказ берет экен. Термостаттын кичинекей кнопкасы бар болот экен, кара байкасаңар, ушул кнопкасы чыгып калат экен. Бул кнопканы кайта артка басып койсоң, иштеп калат деген видеону көрдүм дагы, кылып көрөйүнчү, болду, ушул болуш керек дедим. Себеби кээде мен насосту иштетпей калганда ушу Аристонго суу келбей калат, а Аристон болсо өчпөйт. Ысык тура берсе, жанагы термостат ушундай отказ берет экен. Өзүм токтон корккон себептен эптеп коркуп сайып атам азыр. Эми жарылып кетпесе экен ушул Аристонум деп. Кичинекейимде апамдын плойкасын сая коем деп жакшы эле токко урунгам да, ошол себептен токтон аябай корком. Бирок душка түшүш керек болгондуктан коркунучума карабай иштетип көрүп аткандагым. Азыр бул иштегенде ушундай сүйүнүп жыргап аткан мезгилим. Кээде силерде да болобу, өмүрүңдө кылбаган ишти жасасаң оңунан чыкса өзүңчө сүйүнүп, кудуңдап жаныңда элдер кол чабып аткан элестетесиң.